Так, билесиңер да, балакайлар, өткөн серияларда мен ырчы болуп кетпедим беле. Андан кийин ушу бир звонок келди. Борборго келип, бир ырдап кетпейсиңби депчи. Анан мен жыргап сүйүнүп кетип сразу эле макул деп жамгырга карабай жолго чыктым, сумкамды алып. Анан үйдөгүлөр болсо мейли жакшы барып келишиңе ийгилик дешип жөнөтүшүп. Анан жака барып учурашып келип алдык. Эми кандай деп план түзүп. Анан кийин эле ишке келип алдым. Күлүп жайнап, жадырап жайнап, бадыран чайнап. Анан кийин эле жолдорду сүрөткө тартып, антип ментип ишкеге келгенден кийин бир сыйра кеңешип, анан кийин ырдап баштадым. Ырдап баштасам эле селфи менен сүрөткө тартышып, белек бечкектерин беришип, ар жакта көргөн продюсерим 2 колун көтөрүп, мына сага $20,000 деп кой десем болбойт. Мейли анда алса алайын деп алып сразу эле барып авторматтан бир машинаны алып полный газ толтуруп анан эметтим. Мейли пока давай деп жолго чыктым. Келсем айылдан тосуп алып гран-при кубок берип, гүлдөрүн беришип, үйгө келсем кыздарым балдарым ойнойт. Аларга мамалак ала келген маңызын берип, үйдө кубокту көрсөтүп, анан ойлонуп, кийинкисин чыгарсамбы деп отургамда саатты карап